eleyeceğim. Bağrımızda da Canan Allah Teala'nın salamatlığı, meyilli rayımı, cana berekesi olsun. Cenab-ı Allah Teala'ya çeksiz şükürler, alkış makroğlu, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve çeksiz salam salavatlar olsun. Mınake Kudaga şükür, köpten beri gütkön mecitibizge gayradan girip oturabız. Allah Teala'm Kudayım buyursa uşul ibadat kılganlardan ibadattарын soğuğundan sözsüz uşu meciti kurganlarga, salım koşkanlarga, kızmatı menen, duası menen, akçalay, tavar menen, başka kanday gana olmasın Allah Teala'm söz salarga buyurat degen oydoyum. Albatta jer betinde en birinci kurulgan uy bu Kaaba, bardığımızdan kıblabız Mekke şahrında, Kur'an'da Bakka dep dağı aytıp koyot, Ummul Qura dep koyot, Baladul Amin dep koyot. Allah Kur'an'da mınday deydi: "İnne evvela beytin vudi'a linnas lellezî bi Bakkata mubaraka ve hudan lil alamin." Jer betinde adam balası üçün sıyınganга kurulgan en algaçkı uy, ibadat kıla turgan jay, al Bakka, Mekke şahrında Baytullah'ını kurup Allah subhanahu wa ta'ala жердің киндигине, бүткүл адамзатка береке бериш үчүн, бүткүл адамзатка туура жолду көрсөтүү үчүн. Демек, ошол мечиттин бүткүл дүйнөдөгү мечиттер филиалы болот экен. Мына биздин мечитибиз дагы Байтуллахтын бир филиалы. Байтуллахтын максаты кайсы максатта курулса, ушул мечит дагы ошол үчүн курулган. Ал кайсы береке үчүн, кимде ким өмүрүнө, ден соолугуна, ырыскысына, бала чакасына, жашоосуна берекени кааласа, ал мечитке келсин. Ким туура жолду тапканды кааласа, хидаятты кааласа, адам кантип жашаш керек, адамдын кандай баалуулуктарын жандандырыш керек, дүйнөдө дагы Аллахны ыраазы кыла турган, ахиретте дагы Алла Тааланын даярдап койгон бейишинен орун алдым десе, ал хидаят дейт, ал мечитке келсин дейт. Мечит жөнөкөй нерсе эмес туугандар, биз мечитке келгенде ниеттерибизди оңдоп келейли. Мечитке келатканыбызда күнөөгө тооба кылып келейли. Мечитке келатканыбызда Алла менен байланышып, Алла Тааладан кажетибизди сураш үчүн келейли. Мечитке келгенде мусулмандардын ынтымагы, өзгөчө жума күнү мусулмандын майрамы, бир мусулмандарга жакшы салам арнап, мусулмандарга жакшы тилек арнап, бир жылмайып коюп, мусулмандар менен ушу бир жакшы бир сухбатташсак, көрүшсөк деген ниетте келейли. Мечиттин касиети өтө чоң. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан: "Ал-масджиду байту кулли тaqi." Мечит ар бир Кудайдан корккон, күнөөдөн сактанам деген кишинин үйү ушул. Кимде ким ширктен, куфурдан, текеберликтен, көрө албастыктан, кек сактоодон сактанам дей турган болсо, мунафыктыктан сактанам дей турган болсо, гыйбаттан, ушактан, жалаадан, жаман пейилден сактанам дей турган болсо, бир сөз менен айтканда дүйнөнүн бактысыздыгынан, кабырдын бактысыздыгынан, ахиреттин бактысыздыгынан сактанам десең, ал үчүн мечит. Мынакей мечиттин кандай улуулугу. Алла Таала Кур'анда айткан: "Иннама я'муру масаджидаллах ман амана биллахи вал яумил ахир." Мечитти ким курат, ким жандандырат? Мечитти материалдык куруу дагы бар, туура. Мечитти таамирул масжид деп, мечитти ибадат менен жандандырган дагы бар. Ким Аллага, ахиретке иман келтирсе, ошол адамдар мечитке салым кошот экен. Ошол адамдар мечитти урматтайт экен. Ошол адамдар мечит менен байланышат экен. Эртеге кыямат күн келет, ар бирибиздин башыбыздын үстүбүзгө келет. Ошондо эч кимди карабаган, эч кимге жардам бербеген, ар бир инсан өзүнүн жанын ойлогон, дозоктон кантип кутулам, Алланын азабынан, каарынан кантип кутулам, бейиштен кантип орун алам деген көз чачыраган учурда, Алла Тааланын аршынан көлөкөсүнөн башка эч бир көлөкө болбогон учурда, мечит менен жүрөгү байланган кишиге Алла Таалам өзгөчө мээримин төгүп, аршынын көлөкөсүнөн жай берет экен. Хадисте келет, 7 түрлүү адамга Алла Таалам өзүнүн аршынын көлөкөсүнөн ага көлөкө берет. Ал күнү эч кандай көлөкө болбойт. Ал ошол жердеги 7 түрлүү адамдын бирөөсү рожулун калбуху муаллакун фил масажид. Ушундай киши жүрөгү мечит менен байланган дейт. Жүрөгү мечит менен байланган. Үйүндө жашайт, базарда тиричилик кылат, тууганчылык көчөдө жүрөт, бирок жүрөгү каякта жашайт? Жүрөгү мечитте жашайт. Жүрөгү мечит менен байланган.
жүрөгү мечит деп согуп турган, качан багымдат, качан пешим, качан асыр, качан шам, качан куптан, Алланын чакырыгы качан болот, хай ала сала деген чакырыкты качан болот? Алланын чакырыгы бул бир жөнөкөй бир падышанын, бүткүл дүйнөнүн падышасынын эмес, падышаларынын падышасынын чакырыгын күтүп турат. Hayal falah, Allah çakırganda sizden bizden bir nese alayın dep çakırbayt, sizge bizge bereyin dep çakırar. Hayal falah, algıla baktılılıktı, algıla kutuluğunu, algıla iyigilikti, algıla dep Allah subhanahu wa ta'ala bizi tazalaş üçün çakırıp atar. Oşon üçün darat alıp kelgile de atar. Meçitli kimi üydü karmay, üydöy karmay turgan bolsa, Allah Taalam kepildik alıp koygan, жүрөгүн тынчтык менен, бейпилдик менен толтурамын, жетишерлик рызкысын адалдан беремин. Ал эми жан чыкканда жеңил жан чыгарып, эртеге пилсироттон өткөрүп, түптүз бейишке киргизип, разычылыгым менен сыйлайм дейт. Хадистин мазмунунда булар туугандар жөнөкөй нерсе эмес. Бу дүйнөдөгү мечиттеги ушундай жаркылдап турат. Ал-масажид буютуллах фил ард. Пайгамбарыбыз айткан, мечиттер Алла Тааланын үйлөрү бул жердеги. Тудиу ли ахлис сама. Асмандагыларга ушундай жаркылдап турат экен, кандай жердегилерге асманда карасаңыз жылдыздар жаркырап тургандай, мечиттер ушундай жаркылдап турат экен. Демек мечитке келгенде пайгамбарыбыз айткан, кимде кимди көрсөң, дайыма мечитке каттайт. Күбөлүк берип кое бер, ыйманы бар киши экен дейт. Күбөлүк берип кое бер, ыйманы бар киши экен дейт. Демек туугандар, биз мечитке келгенибизде сөзсүз ниеттерди оңдоп, келиңиздер ушундай бир жакшы сооп алам деп өзгөчө жума намазга келгенде, эгерде биз жакшылап гусул кылып, Аус ибн Аус радыйаллаху анхудан риваят бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде ким жума күнү жакшылап жуунуп, жакшылап тазаланып, эртерээк келе турган болсо мечитке келип, бекер сөз, бекер иш менен алек болбой, имамга жакыныраак кылып, кунт коюп туруп уга турган болсо, билип коюңуз ага канча сооп берилет. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтып атат. Пайгамбарыбыз жалган сүйлөгөн эмес. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын уадасын угуп коюңуз. Анын ар бир кадамына 1 жылдык орозо тутту деген сооп жазылат. Мечитке келип атканда үйүңүздөн чыктыңызбы? Ошол ар бир кадамга 1 жылдык орозо тутту, 1 жыл түнү бою ибадат, намаз окуп чыкты деген сооп жазылат экен туугандар. Кимге? Мына жума намазга келгенде. Жума намазы менен пешим намазынын айырмасы чоң. Пешим намазда багымдаттан пешимге чейин күнөөлөр кечирилет. Кичинекей күнөөлөр кечирилет. Чоң күнөөлөргө тооба керек. Бирок жуманыкы болсо, наркы жумадан ушу жумага чейинки күнөөлөр кечирилет. Ушунчалык жума намазды Алла субханаху ва таала сиздерге биздерге майрам кылып берип атат, агай мусулман бир туугандар. Демек, бу дүйнөдөгү мечит кургандарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын күбө бери, өзү күбөлүк берген. Ман бана байтан. Ким бу дүйнөдө бир элекче үй кура турган болсо, лилля, Алла үчүн бир үй курса, мечит курса, Алла Таала ага бейиштен бир кан сарай берет деген. Анын көлөмүн айткан эмес. Кээ-бир риваяттарда ушуга чейин айткан, чымчыктын уясынчалык болсо дагы дейт. Эми чымчыктын уясында андай мечит болбойт. Пайгамбарыбыз ушуга чейин айтып атат, силер ойлобогула, 1 сом ушу мечиттин курулушуна салым кошконуңар, буну текке кетет деп ойлобо. Буга дагы Алла Таала кан сарай бергенге, Алла Таалам берешен зат, Алла Таала жоомарт зат. Анан кимден сурайт Алла Тааладан? Эмне деп? Жок, ихластуулук деле карайт. Сиз салып аткан 1 сомуңуз, сиз жумшап аткан 1 сомуңуз, ушул жердеги чырагынабы, килеминеби, жылуулугунабы, эшигинеби, жардамынабы, мечитке кылган салымды туугандарым, Алла Таалам буну өзгөчө эселетип, эбегейсиз кайтарып бере турганын кепилдигин өзү алган. Шундан улам биз дайыма Алланын үйү дегенде, Алланын мечити дегенде, бунун урматы биздин өзүбүздүн үйлөрдөн жогору болуш керек. Бунун тазалыгы биздин өзүбүздүн үйлөрүбүздүн тазалыгынан жогору болуш керек. Бунун ушу бардыгы демек Алла субханаху ва тааlanын үйүнө кандай биз мамиле кылсак, жараткан Алла Таала бизге ошондой мамиле кылат. Ошондой мамиле кылат. Шундан улам Алла субханаху ва тааlanын мечиттерин дайыма жүрөгүбүздөн ушундай жалал, жүрөгүбүздөн урмат, жүрөгүбүздөн сый болуш керек туугандар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды тарбиялады. Эмне менен? Мечиттин ичинде тарбиялады. Мечит бул боргор эле. Мечит бул оорукана эле. Кандай оорукана? Руханий оорукана. Ооруларды дарылай турган, текеберлерди, көрө албастыктарды, адам баласынын бардык жаман пейилдерин, жаман ушу жүрүштөрүн тазалай турган, оңдой турган мечит болот эле. Фихи риджал юхиббуна ан ятатаххару. Куранда Алла субханаху ва таала айтат. Мына Куба мечитиндеги андай эркектер деп айтты.
Алла Таалам еркектер деп мақтады. Алар жакшы көрүшөт, өтө таза болгонду жакшы көрөт дейт. Жөн эле кийимдин дененин тазасы эле эмес, ички дүйнөнүн арулугу, ички дүйнөнүн тазалыгын жакшы көргөндөр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям караңгылыктан жарыктыкка чыгарып, ташбоордуктан боорукерликке чыгарып, жыткычтыктан адамгерчиликке чыгарган. Ошол жерде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эң биринчи өзүнүн үйүнөн мурда Масжиди Набави мечитти куруп туруп, ошол мечитте тарбиялады. Сахабалар анан кийин ушул тарбия менен, ушул адамгерчилик динибиздин улуу баалуулуктарын алып туруп, бүткүл ааламга таркады. Бүткүл ааламга адилеттүүлүктү орнотушту, адамгерчиликти орнотушту, кичпейилдикти орнотту, адал сооданы орнотту, боорукерлик, райымдуулукту орнотту, каниеттүүлүктү орнотту. Бүткүл сахабалар ааламга барып, караңгылыктын бардыгын жоюп, жарыктык алып келген. Бул кайсы тарбия менен? Мечитке келип, масжид деген сөз сажда кыла турган жай, сажда кыла турган убакыт. Сажда деген эмне десе, улуу Алла Таалага жалгыздыгы үчүн адам баласынын эң ыйык болгон башын ушул жерге коюп бергенди сажда деп айтып коет. Алла субханаху ва таала мына ушундай кылып туруп биз бу дүйнөдө башыбызды таазим кылып, пайгамбарыбыз айткан, бенде эң жакын учуруу Алла Таалага саждада дейт мынакей. Демек мечит Алла менен байланыш түзө турган жай экен туугандар. Алла менен байланыш түзө турган жай экен. Ошончо Алла субханаху ва таала мечитте биз сажда аркылуу намаз окуйт экенбиз. Намаз окуйбуз. Алла субханаху ва таала Кур'анда буйрук берген, акимус сала, намаз окугула. Акимус сала эмне үчүн окугула? Максаты эмне? Акимус салата ли дикри, мени эстеш үчүн, менин неаматтарымды эстеш үчүн. Ошол эле кезде менин азабымды дагы эстеш үчүн, менин кудуретимди эстеш үчүн. Силер намаз окугула дейт. Намазды тургузгула. Намаз аркылуу жашооңорду оңдогула. Намаз аркылуу кыямат күнгө даярдык көргүлө. Эң биринчи эсеп китеп кыямат күнү намаздан башталат. Намазы жакшы чыкса, бардык амалдары жакшы чыгат. Намазынан жыгыла турган болсо, намазы кыйрай турган болсо, бардык амалдары кыйрай. Бардык пайгамбарыбыздын акыркы сөзү, дүйнөдө мына жан берейин деп, акыркы сөзү ас-сала ва ма малакат айманукум. Ас-сала иттaqu ма малакат айманукум. Пайгамбарыбыздын акыркы сөздөрү ушул эле. Намазга көңүл бургула, намаз тууралуу Алладан корккула, жана кол алдыңарда иштегендерден, ошолор тууралуу акысынан корккула деп. Алланын укугунда намаздан өткөн чоң ибадат жок туугандар. Ибадаттардын эң абзели, эң улуусу бул намаз болуп эсептелинет. Намазга ушундай философиясы бар, ушундай таасири бар, ушундай күчү бар. Адамды бардык күнөөлөрдөн токтото турган, бардык айылсыз иштеден, бардык жаман нерседен токтото турган. Инна сала танха анил фахшай вал мункар. Мынакей Алла Таала Кур'анда айтып койду эмне үчүн? Эмне үчүн пайгамбарыбыз 7 жашынан намазды баштагыла деп атат. Эртеге балдарыбыз, эртеге кыздарыбыз ушул бир шайтандын досу болуп калбаса экен. Ушулар бир тоң моюн болуп чоңоюп калбаса экен. Ата энесине бир таш боор болуп калбаса экен. Пайгамбарыбыз 7 жашынан айтып атат. Ушул жерде балдарга буйругула намаз окуганды дейт. Караңыз, бул эген ыймандуу кыз болуп чоңойсун, ыймандуу уул болуп чоңойсун, таза болуп чоңойсун, уяттуу болуп чоңойсун, берешен баатыр болуп чоңойсун. Күнөөгө барбай турган, арам ишке барбай турган, бирөөгө зулумду кылбай турган, бирөөнүн акысын жебей турган, бирөөнү көз жашын агызбай какшатпай турган, бирөөнүн буюмун урдабай турган, бирөөгө кыянат кылбай турган бала чоңойсун десеңиз, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам не деп атат? 7 жашында балдарга буйругула деп атат. 10 жашында эгерде кичине акыл эсине келип, дагы эле намаз окубаса, бир аз коркутуп уруп койгула деген дагы өкүмү келип атат. Бул эмне үчүн турган? Жөнөкөй эле эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла имана лиман ла аманата ла." Иманы аманаты жок адамдын иманы жок дейт. "Вала салата лиман ла тахура ла." Кимдин дараты болбосо, анын намазы жок дейт. Кимдин дараты жокпу, анын намазы жок. "Вала дина лиман ла салата ла." Кимдин эми намазы жок болсо, анын дини жок дейт. Демек, даратсыз намаз жок, дин жок деген сөз туган. Ас-салату имаду дин. Намаз диндин түркүгү. Фаман акамаха факат акама дин. Ким ушуну тургузса, динди тургузду. Ваман хадамаха факат хадама дин. Ким буну намазды кыйрата турган болсо, динди кыйратты дейт туганда. Агай мусулман бир тугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шунчалык намазга көңүлү бурган.
Анткени намаздын нуру биздин жашообузга таасир этисин. Намаздын нуру кабырыбызга тийсин. Bunun nuru kabırda da болот, ahirette de болот. Münafıklar aytat, ey tokta turgulачы, şu nurunlardan biz alaylı deyt. İmandılar aytat, bul nur tiyaktalı. Peygamberimiz aytmadı böyle. As-salatu nurun. Namaz bul nur debedi böyle. Sen bul jakta oku, ihlas menen oku. Allah'tan jardam soray turganга Allah Taala bizge namaz bergen. Allah'ın jardamısız işimiz oңунан çıkpayt. İyilikке жетпейбиz. Ortabızda ынтымак болушу мүмкүн эмес. Жамандык менен күрөшө албайбыз. Душманга үстөмдүк кыла албайбыз. Алланын жардамысыз мүмкүн эмес. Алла Таала айтып койду, менин жардамым түшөт, намаз аркылуу түшөт. Я ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innalloha ma'as-sabirin. Ey iman келтиргендер, силер жардам сурагыла Алла Тааладан. Эмне аркылуу? Сабырдуулук менен намаз. Сабырдуулук менен намаз аркылуу жардам сурагыла. Шек күмөнсүз Алла Таала сабыр кылуучулар менен бирге деп мынакей Кур'анда Алла Субханаху ва Таала буну бизге, сиздерге кенен айтып кеткен. Агайын мусулман бир туугандар, келиңиздер баарыбыз Кудай кааласа Алланын ыраазычылыгын алыш үчүн мынакей иншалла намазга биз бекем болойлу. Уул бала чакаларыбызды, кыздарыбызды Кудайга шүгүр бүгүнкү күнү Алла Таалам дин эркиндигин берип, ата бабаларыбыздын көз жашынын кадыры менен колубузга кайрадан алхамдулилля динибизге келип атабыз. Бул иншалла улуу тарбия, бул улуу Алла Тааланын неаматы, бул улуу Алла Тааланын аманаты туугандар. Улуу Алла Тааланын пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям айтат эле: "Ас-сала мифтахул жанна, ас-сала." Бул бейиштин ачкычы дейт эле туугандар. Ушу бейиштин ачкычын келиңиздер биринчи өзүбүз кармайлы. Экинчиден ушу бейиштин ачкычын апабызга берейли, атабызга берейли, бир туугандарыбызга берейли. Эже карындаштарыбызга берейли, балдарыбызга берейли, неберелерибизге бүгүнкү күнү берип коелу туугандар. Бейиштин ачкычын карматып коелу. Бу дүйнөдө ким бар, ким жок, Кудай өзү билет. Канчалык рызкы берет, Алла өзү билет. Бир туугандар, ушу дүйнөдө эгерде биз бардык нерсени карматып, долларларды карматып, үйдүн ачкычтарын карматып, машинанын ачкычтарын карматып, бирок бейиштин ачкычын карматпай койсок, өкүнүп коюңуз тууган, дүйнөдө ким гана келип, ким гана кеткен эмес. Түбөлүктүү ахиретте эгерде бейиштин ачкычы орунда жок болсо, каяка бейишке барат анда? Каяка бейишке барат? Жуила куррата айни фис-сала. Пайгамбарыбыз ушундай деп айтып аткандан кийин бүткүл ааламга мээримин чачып келген пайгамбар эмне дейт? Менин көзүмдүн кареги намазда коюлган дейт. Менин рахатым, менин бейпилдигим намазда коюлган дейт. Бул деген ушунчалык улуу намазды биз туугандар, биз кандай Алла Субханаху кааласа ошондой окуганга аракет кылайлы. Бирок намаз бардыгыныкы бирдей боло бербейт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтканы, кээ бир адамдар намаз окуганда 100 сабабын алат экен. Кээ бирлер 90 алат экен. Кээ бирлер азыраак алат экен. Кээ бирлер андан да азыраак. Ошентип баз баян намаз кете берип, акыры анча-мынчалар 100% намаздан 10 сабабын алат. Кээ бирлер таптакыр албайт. Тескерисинче эски чүпүрөктөй кылып туруп бетине урат экен намаз. Сен мени кандай кордогондой Алла сени кордосун деген бул чоң философия туугандар. Ошон үчүн келиңиздер биз намазды хушу-хузу менен окуп, намазыбыз бизде кыйбаттан токтотсун, намазыбыз бизде бирөөгө жалаадан токтотсун, намазыбыз бизди мунафыктыктан токтотсун, намазыбыз бизди текеберликтен токтотсун, намазыбыз бизди көрө албастыктан токтотсун туугандар. Ушул намаз, мына ушул намаз Кудай кааласа Алланын рахматын тарта турган, дозоктун отун өчүрө турган, Алла Таала менен байланыштыра турган, Алланын жардамын түшүрө турган, мына ушул намаз болот туугандар. Агайын мусулман бир туугандар, Алла Субханаху ва Таала намазыбызды кабыл кылсын, баарыбызга береке берсин. Эми мына жердеги айтып кете турган нерсе, мынакей Алла Субханаху ва Таала бул канчанчы жылы курулган эле өзү, о киши дагы жардам берген, өтүп кеткен, өзгөн районунан болот эле. Азыр дагы биз бул эр жигиттерибизди айтып кетпесек болбойт. Ардынан мынакей казы карекебиз Замир кары менен сүйлөшүп, кандай болду деп сурап аттык. Булар бардыгын тартып, алхамдулилля көрсөтүп атты. Бул жерде иншалла көптөгөн кызматчылар, бирөө ушу сырдап, бирөөсү жазып аткан болсо, ал эми машаалла 1000 сомдон 15.000 долларга чейин машаалла жардам берген эр жигиттерибиз болду дейт. Дүнүйөнү биз ахиретке туугандар айтат, дүнүйө жакшы дейт. Качан ушу дүнүйө аркылуу ахиретиңи кура алсаң. Эгерде сен ахиретиңи кура албасаң, ушу берилген дүнүйө аркылуу, бундан жаман дүнүйө жок экен. Бундан бактысыз нерсе жок экен.
Bundan ушундай пласт нерсе жок экен. Дүниені пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам өліп қалған итке дағы окшоткон. Эми ошол жерден эми айтат, дүние кандай гана жакшы дейт. Ким үчүн? Ким ушу дүние үчүн, дүние менен ахиретін куруп алса дейт. Бул дегени динге машаалла, Алла субханаху ва таала фарыздарын аткарып, ошо эле бейбечараларга жардам берип, ушундай коомчулук мусулмандардын ибадат кыла турган жайы, бардык мусулмандан рахат ала турган жайы. Албетте биз эстебесек деле жараткан Алла ар бир сажда ким кылса бул мечитке келип, ошо кургандарга сообун бере берет. Биз айтпасак делечи, Алла субханаху ва таала бардыгын билет. Канча руку болот, канча сажда болот, канча зикир болот, канча дуа болот, канча Кур'ан болот. Ошонун сообун бардыгын ким ушул мечитке салым кошкон болсо, ошолорго сооп кете берет тугандар. Бирок ошентсе дагы биз инсанбыз. Инсандын көңүлүн көтөрүү ибадат. Инсандын көңүлүн көтөрүү ибадат. Өзгөчө мусулмандын көңүлүн көтөрүү ибадат. Мусулманды кыжалат кылуу кандай күнөө болгондой, көңүлүн көтөрүү дагы ибадат. Ушу эр азаматтарыбызга Алла таалам ыраазы болсун. Булар кайра айтыптыр. Биздин атыбызды айтпай эле коюңуздар. Ушунчалык Алланын ыраазычылыгы үчүн кылдык, соопту толук алайлы. Соопту толук алайлы. Ошондой болсо дагы каракеден кайра кимдер машаалла салым кошту деп. Оңой эмес мына. Мисалы Жакып деген бир тууганыбыз бар экен, Майрамбек деген бир тууганыбыз бар экен, Нур Мухаммад, Жыргал, Жанар, жана башка бардыгы машаалла. Эми көп салым каяктан аты аталбай калса дагы бул жактан кыжалат болуп калбагыла. Бирок Кудайга шүгүр бардыгын мынакей караке өзү билет. Буюрса иншаалла ушуларга биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан, жеке мен өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн терең ыраазычылык билдирүү менен бирге эки дүйнөдө бактылуу болушуна тилектешмин. Жараткан Алла таалам булардын ушул салымдарын Аллахым кабыл кылып, булар Кудайга шүгүр бир казиного салган жок. Булар Кудайга шүгүр бир исрафкерчиликке, бул жерде бир шайтандын оюндарына салган жок. Жөн эле өзүнүн нафсини каалоосун жыргаткан жок. Бул жерде ушу Алланын ыраазычылыгын табам деп мусулмандарга бир жарап калса экен. Ушу мусулмандар ушул жерге келип, жылуу мечитте намаз окуп, ушундай бир таза мечитте окуса экен деп. Анткени мусулман үлгү. Мусулман үлгү, мусулмандын пайгамбары үлгү. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Чындыгында Мухаммад алейхиссалам тууралуу силерге чырайлуу үлгү бар дейт. Келиңиздер биз туугандар, бардык өзгөчө мына 5 убак намаз окугандар үлгү болойлу. Тилибизден бир сөкпөйлү, тилибиз менен бир жалган сөз сүйлөбөйлү, тилибиз менен туугандары бирөөнү кордобойлу, тилибизди эле тартсак Кудай кааласа бардык мүчөлөрүбүз жакшы болот. Намаздан адеп ахлакка өтө таасирин берейли. Намазыбыздын таасири, намазыбыздын нуру, намазыбыздын жандуулугу бизге адеп ахлакка таасир тийсин. Мамилелерибизди таза кармайлы. Мен дайыма айтам, бүгүн бизге сооп керек. Эртеге кыямат күнү бунун мөмөсү тиет. Соопту бүгүн ушу дүйнөдө албасак, жан чыккандан кийин кабырда сооп ала албайбыз. Качан денеңизде жан бар, сооп иштеп калыңыз. Тилиңиз менен, ниетиңиз менен, колуңуз менен, малыңыз менен, мүлкүнүңүз менен соопко иштеп калыңыз. Бирок бир нерсени унутпайлы. Эртеге кыямат күнү яума яфирул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибатихи ва бани. Кур'ан айтып койгон. Чечим бул. Ал күнү бир туугандан качат экен. Апасынан качат экен, атасынан качат экен, аялынан качат экен, жакшы көргөн баласынан качат экен. Эмнеге качат? Менен сооп сурабасын, менен жардам сурабасын, мен өзүм жаным болуп атканда деп, ушу төрөп койгон, тууп койгон, өстүрүп ак сүтүн берген апасынан качып калганда бир сооп бербейт экен. Бирок эң өкүнүчтүүсү, ошол убакта сиз бир кишиге соопту бересиз, аргасыз бересиз, сөзсүз бересиз. Апаңызга бере албаган соопту бирөөгө бересиз. Ал кимге? Бу дүйнөдө кимди ушактасаңыз, ошого бересиз. Бул дүйнөдө сиз кимге жала жаптыңызбы? Ошого бересиз. Кимге зулумдук кылдыңызбы? Ошого бересиз. Кимдин акысын жедиңизби? Ошого сөзсүз бересиз. Апаңызга бере албаган соопту ошол күнү ушундайга бергенде элестетип көрүңүз. Кандай деген өкүнүч, кандай деген арман. Яумул хасра, ошон үчүн Кур'анда Алла таала айтып койду, кыямат күнү өкүнүчтүн күнү dedi. Агай мусулман бир туугандар, келиңиздер. Бири-бирибизге биз зулумдук кылбайлы. Бири-бирибиздин акыбызга кол салбайлы. Бири-бирибиздин абирибизди төкпөйлү. Шунун бардыгына ынтымакка, кемчилдиги жок, адам жок. Биз периште эмеспиз. Баарыбызда кемчилдик бар. Биз мусун башыбыз биригиш менен гана ушу толуктан алабыз. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга Алла таала өзү туура жолду көрсөтүп, иманыбызды бекем кылып, амал кылганга мүмкүнчүлүк берип, ортобузга ынтымак, ырысыбызга кеңдик берип, эч кимдин алдында кор, кары болбогон Алла субханаху ва таала үммөт кылган болсун. Дагы мына жердеги демөөрчүлөргө, салым кылуучуларга
кызмат кылуучуларга, ушул жердеги мынакей Бишкек казиятынын кызматкерлерине, Борбордук мечитинин имамдарынын, сопуларынын кызматкерлерине, баардыгын сырты бұртын тазалап, келди кетти кылып аткандардын баарына биз ыраазычылык билдиребиз. Кудайым иншалла эки дүйнөдө жүздөрүңөрдү жарык кылсын. Алла Таалам берген мал мүлкүн сарптаганыңарга Аллахым кабыл кылып, берекесин берсин. Эки дүйнө баарыңыздарды бактылуу кылсын. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.